Хорошо. Силер бая күнү приостановленияга бергенбизсиздерди. Расмий аталышы жок бул дарыкана Ош шаарынын Анар Кичи районунда жайгашкан. Мындан 3 күн мурда текшерүүгө алынганда дарыкананын ээси лицензиясын көрсөтө алган эмес. Буга байланыштуу убактылуу иштөөсүнө чек коюлган. Деген менен алар эскертүүнү тоготпой иштеп жатканына күбө болдук. Жеринде дарыкана кожоюну менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мындан 3-4 күн мурда предупреждение бергенбиз, приостанавливать иштетпейли деп. Азыр мына сиздер менен чогуу келгенибизде бул аптека иштеп жатат. Дары-дармекти көзөмөлгө алган департаменттин эскертүүсүн тоготпой иштеп жаткан дагы бир дары сатуучу жай Манасата Кичи районунда жайгашкан. Дарыкана пункту деп аталган бул жерге 15 күн мурда 10 000 сом айып пул салынып, убактылуу жабылган. Мындан сырткары Русай Фарм аталышындагы дарыканадагы эскертүүгө карабай иштеп жатат. Мындан улам адистер жеринде чара көрүштү. Эми аталган дарыканалардын иши прокуратурага өткөрүлүп берилет. Сизге такыр иштегенге биз уруксат берген эмеспиз. Дары каражаттарын мыйзамсыз сатууга жол бербөө максатында Саламаттык сактоо министрлигинин республика аймагында лицензиялык көзөмөл жүргүзүүгө буйругу чыккан. Ага ылайык Ош шаарындагы дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти дарыканалардын ишмердүүлүгүн текшерип баштады. 2018-ден бери мораторийге кирип калдык. Мораторийден ошонун негизинде көп текшерүүлөр жүрүп болбой калды. Бүгүнкү күндө 2022 жылы мораторийден чыкканбыз, бирок өкмөт аны толук утверждайт. Пока этелек бизде, если мораторий алынганда, биз анда пландуу проверкада биз аптеканын жана ВВСКсынан баштап ичинен кирип мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда, дары киргенден чыкканга чейин полный текшерип бере алабыз. Жыйынтыгында Ош шаарындагы жалпы 104 дарыканага лицензиялык көзөмөл жүргүзүлдү. Алардын 34-ü уруксааты жок экени аныкталып, тийиштүү документтерин толуктап алууга эскертүү жана убакыт берилди. Ал эми 5 дарыкананын эч кандай документтери жок болгондугуна байланыштуу ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду. Биз ошол дарыканага келген убагыбызда бул дарыкананын эч кандай уруксат кагыдары жок экени аныкталган. Бүгүнкү күндө да тактап түшкөн жок. Өзүңөр билгендей, Кыргыз Республикасынын закондорунун мыйзамдарына ылайык дарыкана пункттары уруксат кагыздарды алгандан иштеш керек. Дарыканаларды текшерүү өлкө аймагында башталган, анда талапка жооп бербегендери жабылып, 28 000 сом өлчөмүндөгү айып пул салынат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында өлкөдө дарыканалардын саны 3200 жана дары ташыган компаниялар 200гө жетет. Роза Акматжан кызы, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.